Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Mana biz 2021 жылы mart ayının ayağı Kadamjay rayonduk Борбордук мечитте bir коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан дагы 50 үй бүлөгө 50 атасыз балага ар бирине 1000 сомдон акча беребиз. Негизинен демөөрчүлөрдү дагы айта кетсек, Иркутский, Россиядагы Иркутский облусундагы Охналык бир туугандар ар бир эмеде жөнөтүшүп атат. Мунусу да дагы 14650 рубль алгар салышкан, эң крупный. Калгандарын ошол өзүбүздүн райондогу жашоочулар эле ай сайын 1000 сом, 500 сом, 2000 сомдон беришип жардам берип турушат. Аллах Таала ушул берген жардамдардын баардыгын Аллах Таала кабыл кылып, эрте кыяматта пайгамбарыбыз менен жакын жаннатта бирге болушты Аллах Таала насип кылсын. Ассаламу алейкум. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Негизиден кичине ар бир чакырганда чогултуп кичине тарбиялык сабак өтүп турабыз. Бул эми ошол кичине түшүнүгү барлардын милдети болот. Эрте биз да билген нерселерди кичине айтып үйрөтүп турбасак, дебесек бир дагы эрте кыяматта жооп берип калабыз. Ошон үчүн саламдашуунун адебине көп эле жолу айтабыз. Salamdaşsa же жооп бербейсиз. Ассаламу алейкум деп өзү мусулманчылыкта салам берилет. Саламатсызбы, салам, привет, здравствуй дегендерде булар о кийинки немеге өтүп кетет. Алар ден соолугуну сураш, өзүнүн ал акыбалын сурашка кирип кетет. Ал эми мусулманчылыкта саламды ассаламу алейкум деп салам берилет. Ассаламу алейкум деген бул сага тынчтык каалайм деген эле сөз болгон. Пайгамбарыбыз айтат, ошентип салам айтсаңар, силерге 10 сооп берилет дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах десеңер, 20 сооп дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп кошуп койсо, 30 сооп алат экен. Ошон үчүн саламдашуунун тартиби. Ар дайым бири-бириңиздер менен учурашсаңар, же болбосо үйгө да кирип кетип калганда ассаламу алейкум деп үйгө да салам айтып кириш керек. Ошол үйгө салам айтып киргенде үйгө береке кут кирет. Туугандар. Бул ошол ар бирибиздин милдетибиз. Ошол чоңдор ошентип жаштыктан тарбия бериш керек. Салам айт, ассаламу алейкум деп. Ана ким салам айтса сүннөт болсо, ага айлык алып жооп кайтарыш бул важип. Сөзсүз түрдө ассаламу алейкум деп койсо мантып коюш эмес, ага да жооп кайтарыш керек. Ассаламу алейкум деди, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи деп. Анан сиздерди бул жерге чогултуп, сон максат эле бизден башкача бир оюбуз жок. Билген нерселерди ар келген сайын 10 мүнөт, 15 мүнөт кичине жеткирип турсак дейбиз. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Ажабан ли амрил муъмин" дейт. Момундардын иши таң калыштуу дейт. Момун мусулмандардын иши таң калыштуу дейт. Алардын ар бир кылганына жакшылык бар дейт. Бул нерсе, бул мүмкүнчүлүк бир гана момун мусулмандарга берилген дейт. Ин асабату сарра шакара фа хуа хайрул лаху дейт. Эгер бир сүйүндүрө турган, кубанычтуу кабар укса, бир иштери оңунан келсе, жакшылык иш боло турган болсо, алар сүйүнөт дагы Кудайга шүгүр айтышат. Алар ошол адамга сооп болот, жакшылык болот. Ва ин асабату дарра сабара фа хуа хайрул лаху. Эгер бир башыга кыйынчылык түшсө, бир кайгы капа болсо, бир тагдыр казасы жетип бир кыйынчылыкка туш келсе, анда ошол адамдар сабыр кылат дейт. Момун мусулмандар сабыр кылат, ошол дагы ал үчүн сооп болот дейт. Ал үчүн жакшылык болот дейт. Эрте кыяматта бул дүйнөдө кимде ким кыпынчалык жакшылык иш кылса дагы аны дагы көрөт. Кыпынчалык жамандык иш кылса дагы аны дагы сөзсүз түрдө көрөт дейт. Ошон үчүн бул иштер, бул тагдырда болгон иштер. Биз ыймандын 7 шарты барыбыз.
Мына ошол шарттарга дагы биз ыйман келтирип, ишенбейин биз ыйманыбыз толук болот. Биринчиси ыймандын шарттары. Аллах Таалага ишенүү. Аллах Таала бар, жалгыз зат, бизди, башка макулуктарды бул дүйнөнү жараткан деп биринчи ишенич, ыймандын биринчи шарты. Экинчиси Аллах Тааланын жер жүзүдө, асманда толтура периштелери бар. Аларга да чын жүрөктөн ыйман келтириш, ишениш. Аллах Тааланын пайгамбарларына ишениш, ыйман келтириш. Аллах Тааланын түшүргөн китептериге ыйман келтириш. Аллах Таала мына бизге Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Ага чейинки пайгамбарларга да китеп түшүргөн. Буларга да ишениш. Ахирет күнүнө ишениш. Бул дүйнө ушул убактынча дүйнө деп, сыноо дүйнөсү. Бул дүйнөдө ким кандай иштерди кылса, эрте кыяматта сөзсүз аларга да жооп берет. Кыямат кайын болот. Бул дүйнөнүн акыр күнү болот, ахирет күнү, кыямат дагы болот турган нерсе. Буга дагы ыйман келтириш. Анан кийин жакшылык, жамандык, тагдыр. Буга дагы ыйман келтириш ыймандын шарттарынан бири. Жана өлгөндөн кийин тирилгенге дагы ишениш. Бул өлдү, жок болуп кетиш эмес. Өлгөндөн кийин биз убактылуу дүйнөдөн кеттик. Эртеге кыямат болгондон кийин канчалаган адамдар өткөн болсо, бардыгы кайра тирилет. Эртеге бири-бирини көрбөй калган туугандар, жаш балдардын аталары өткөн болсо, аларды дагы Кудай кааласа эртеге жаннатта бардыгы чогуу болот. Ыймандын шарттарынан ошо дагы бирөөсүн эмне дедик? Тагдырга ыйман келтирүү. Бул тагдыр адам баласы туулгуча алардын тагдыры жазылат. Биз ар бирибиз эненин курсагында болгон убакта, 4 айлык болгон убакта Аллах Таала бир периштени жөнөтөт дагы. Ал периште буйруйт. 4 нерсени жаз деп. Ал адамдын ошол жерде тагдырын жазат. Келечекте бактылуу болобу, бактысыз болобу аны жазат. Анын өмүрүнү жазат. Бул туулгандан кийин канча жыл жашайт, же болбосо канча күн жашайт. Аны жазат. Бул дүйнөдө жашай турган бүт немелерин жазат. Сөзсүз мына ушул өтүп кеткендер менен дагы иншалла жаннатта дуа кыла берсек бирге чогуу болобуз. Эч качан капа болбоңуздар, дуа кылып туруңуздар. Ошондой эле жаштарга дагы жакшылап тарбия бериңиздер эми. Энелери калган, тайнелери калган, чоң аталары калган. Тарбия мына азыр эми сиздердин мойнуңуздарда калды. Тарбия жаштыктан башталат. Ол 18ге толсун, 10го чыксын дебейт. Пайгамбарыбыз айтат, ислам дининин 5 түркүгү бар дейт, бардыгыбыз билебиз. Биринчиси не? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Кана балдар айткылачы, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ушул калиманы ар дайым жаттап айтып жүргүлө. Бул ошону айтыш менен анан биз мусулман болобуз. Экинчи шарты, балагатка жеткенден кийин кыздар болсун, аялдар болсун, эркектер болсун, балдар болсун, балагатка жашыга жеткенден кийин 5 убакыт намаз окуш, бул дагы фарз. Экинчи устун. Рамазан жакындап келатат. Рамазан айда орозо кармаш, бул 3-чү. Диндин 3-чү устун. Ал эми бай болуп колунан келсе зекет бериш, бул 4-чү устун. Ал эми байлыгы жетип, жол кирасы жете турган болсо, ажылыкка барып, өмүрүдө бир жолу ажыга барып келиш, бул 5-чи шарты. Мына ошол шарттарды аткарыш менен адам толук мусулман болот. Байлыгы жетпеген, колдан келбегендер үчүн 3 шарт. Мусулман болгондон кийин калиманы келтириш керек, намаз окуш керек, Рамазанда орозо тутуш керек. Пайгамбарыбыз дооруда бир сахаба келди. Сахаба келип туруп пайгамбарыбыздан сурайт: "Я Расулулла" дейт, "Мен дейт, колумда мүмкүнчүлүгү көп нерсеге келбейт" дейт. Көптөгөн иштерди мен кыла албайм дейт. "Мен дейт 5 убакыт намазды окусам" дейт. "Рамазан айында орозо кармасам" дейт. Анан Алла Таала халал кылган нерселерди жеп, мына ошону халал деп этикат кылсам, ишенсем дейт. Жана Алла Таала тыйган арам нерселерди арам деп билип, мына ошол арамдарды кылбасам, мен жаннатка кирем дейт. Дегенде пайгамбарыбыз жаннатка киресин.
Jannatga kirish uchun o'ta ko'p ibodatlardan zarur emas. Bu dunyoni tashlab ibodat qilib jotib ol degan jeri yo'q. Bo'lg'oni Alloh taolaga ishonish. 5 vaqt namozni kim o'qiy olmaydi? Bardığımız qo'limizdan keladi. İşlerni to'xtatib qo'yib 5 minutga namoz o'qib qo'ysak bo'ladi. Namoz o'qish kerak ekan. Ramazonda o'roza tutish kerak. Bu shartlarni qarang. Bo'lg'oni halal deb, shul halaldan jesh kerak. Buni alqimni da tozalab olsak, harom ishlar aralashib ketsa, bizning ibodatimiz da qabul bo'lmaydi, duolarimiz da qabul bo'lmaydi. Alemi haram deb bilish. Anan oşol haramdan alыс bo'ldi. Bo'lg'oni uşular men qo'limdan keladi deydi boya sahabalar. Men uşular bilan atqarsam boshqa ish qila olmayman. Jannatga kiramiz deganda payg'ambarimiz jannatga kiradi. Shuning uchun tuvanlar kichkina harakat qilaylik. Namoz o'qib olganlar bo'lsa, mana baldar 12 yoshdan o'tgandan keyin sizlar dag'i namozlikni jattab namoz o'qinglar. Namoz o'qisanlar dag'i o'zingizga, o'qib olsanglar dag'i bo'lg'oni o'zingizga. Bo'lg'oni har kim o'z-o'ziga mildat жүктөлөт. Балаға жашыга жеткенден кейін har bir odam o'ziga o'zi javob beradi qiyomatda. Al endi balog'atga cheyim mana yosh balдар, bular jannatiy balдар. Bular kuni da yozilmaydi bularga, savob da yozilmaydi. Bo'lg'oni shunday payg'ambarimiz yoshligidan 7 yoshga chiqqanda namoz o'qishga uyretkilar deydi baldarlar. Al endi 10 yoshga chiqmasa, o'qib olsa, anda popuzalab bo'lsa da o'qitdilar, uyretkilar. Jana jata turgan yerlerini bölüp qo'yiladi. Qizlar, baldar balog'at yoshiga жеткенден keyin aralash жатқызбаш kerak. Bu da payg'ambarimiz aytgan, qizlarni boshqa komnataga, baldarni boshqa komnataga. Balog'at yoshiga жеткенден keyin bulardagi aql esi to'lib qoladi. Buna shuning uchun mana bizga ay sayın jardam berib turganlarga dag'i bargandan keyin sizlarga amonat bir qator duo qilib qo'yingizlar. Allah Taala bardıq qilgan yaxshiliklarni uyushtiruvchilar Allah Taala o'zi qabul qilgan bo'lsin, erta qiyomatda o'shal savoblarni dag'i nasib qilgan bo'lsin. Sizlardan bizning boshqa hech qanday niyat maqsadlarimiz yo'q. Bo'lg'oni biz Allah Taolaning roziligi uchun o'shal cho'g'iltib berganlarni sizlarga tarqatib berib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Az bir-birden nima qilib berib qo'yaylik. Anan keyin Xudo Hormat turib lazım bitta svetga tushib vaqtini. Qo'l qo'ydingizmi? 10 qo'lda o'g'lar, 10 qo'lda. Qo'l qo'ydinglar-a? O hayvanı da mastik geliyor. Az turib hozir. Aha, geliyor. Bitta duo qilib olam tarqay. Ayanaga. Kim qoldi dag'an? Keng berib qo'yaman sizga. Qo'l qo'ydingizmi? Daha kim qoldi olaylik? Az ketmay turib qo'l qo'yib berasizlar. Daha kim qoldi? Kim mana? Aqlay. Aldingmi? Qani o'zi? Qo'l qo'yib berdingmi? Qo'ymadingmi? Az nimadan keyin qo'l qo'yib bergilar, qo'yib. Kim qoldi? Kim qoldi? Anan WhatsApp nomeri yo'qdir. WhatsAppdan javob bermaganlar nima qilingizlar? WhatsApp nomeri tashlab ketingizlar. Keyin chalishga qo'l tiyib qolsa, keyin ham xafa bo'lmangizlar. Bergenlerge Allah rahmat. Suratga tortib qo'ying meni, o'qish. Ha? Endi Alloh rozi bo'lsin deb topib qolay. Bo'ldi. Allah
Son.